Бишкек шаарында эң алгачкылардан болуп, эгиздердин фестивали болуп өттүм. Кече эмес, мурдагы күнү ошол эгиздер Бишкек шаарында жашап жаткан 300гө чукул эгиздер биздин ошол Түштүк Дарбаза Сейил багында жолугуп, айтор ушу эгиздердин майрамы болду окшойт. Ошол фестивалга катышкан эгиздер жана апасы бизде конокто Зарина Асанова жана Ширин менен Жасмин. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кош келипсиздер. Жакшы. Жакшысыңарбы? Жакшы. Эгиздерди көргөндө баягы көз кубанат эмеспи? Анан эгиздердин аттары да окшош болот эмеспи көбүнчөчү? Сиздики болсо бир аз башкачараак экен. Жасмин менен Ширин деп. Аттарды тандоодо ким тандады ушундай аттарды ким койгон? Биз эми аттарды уйкашына карабай эле маанисине карап койдук десек болот да. Бирөөсү таттуу болсун, бирөөсү жыттуу болсун депчи. Ошого жарашып алып. Маанисин окшоштуктары бар турбайбы? Окшоштурдук. Анан көбүнчө эгиздер аттар Таттуу менен окшош. жыттуу турбайбы? Көбүнчө эгиздер аттар окшошун кийин чоңойгондо көп каалабай калышат экен да. Ошон үчүн ушундай болсун дедик. Булар төрөлгөн учурда ошо талаш ат коюу талаш болуп калат экен да. Мен коем болушуп анан кийин ошо кагаз ыргытып ошонун артынан коюп. Ошондой чучугулап тартылганбы бул? Тартылып. Аябай талашка түшкөн турбайсыңарбы? Аттарыңар жагабы өзүңөр? Ооба. Жасмин, Ширин айткачы, канча жаштасыңар, канчанчы класста окуйсуңар, эмнеге кызыгасыңар, алектенесиңер? Биз 9-дабыз, 4-чү класска көчтүк. Менче художествого интересоваться дейм да. А мен чтение. Сиз окууга, Китеп окуганды жакшы көрөсүз. Кайсыл эң жакшы көргөн китептериңиз? Сказкалар. Жомоктор, Жомокторду көбүнчө окуйсуңар, Мектепте ким кыйын окуйт? Мен. Жасмин, Ширинчи? Төрттөр барбы? Көбүнчө бул чыгармачылыкка кызыгат турбайбы? Ал болсо окуганга кызыгат экен. Ошон үчүн да ушундай фурсат бар. Зарина же, фестиваль болуп өттү. Биринчи жолу болду бул фестиваль, эгиздердин фестиваль. Анан сиздер өзүңүздөр Кара Балтада турасыздар, Анан фестивалды кайдан угуп, кантип катышып калдыңар? Биз Инстаграмдан эле листайт этип эле көрүп калдым. Анан кийин чалып эле сурап билдик. Анан айтышты, мурун бир башка числодо болчу, анан Шоска карата токтотуп 21-не деп жылдырыптыр. Анан ошо эгиздерди, башка эгиз энелер менен таанышкыбыз келди, көргүбүз келди. Ошон үчүн эмне жардамы тийди? Эми бул фестивалдын бирден бир максаты ата энелердин өз ара тажрыйба алмашуусун жакшыртуу турбайбы? Ошон үчүн дагы ошончо эгиздерди көрүп көзүң кубанат. Анан ошону уюштуруучуларына аябай рахматымды айтмакмын. Ошо энелер эле экен, эгиз энелер экен, төрөгөн. Аябай чоң ыраазымын, таазим болуш керек ал энелерге. Эми биз ошол жерден дагы бир Токтогулдан келген балдар менен тааныштык, 10 жашта экен. Может, кийин чогуу жүрүп, чогуу сүйлөшүп калышабы деген ниетте. Кудалашып калабыз. Тааныш болуп калдыңыздар, Тааныш болуп калдык, аман эсен деген балдар экен, жакшынакай. Баракелде. Ал жакта 3М, 4Мге чейин көрдүк, аябай сонун көрүнөт экен, баягы жалаң эгиздер жүрсө эки-экиден болуп окшош болупчу. Анан эгиздер аябай окшош келишет, кээ бирки эгиздер, кээ бирки эгиздер бири-бирине анча окшошпойт да. Анан аябай бири-бирине окшошторун булар бир жумурткадан, бир түйүлүктөн, бир тондон деп коет эмеспи? Сиздики кандай болгон? Биздики да ошо бир тонна, близняшки деп коет го. Бир тондон. Бирок айырмачылыктар бар. Бир көргөндө кантип айырмалайсыз сиз? Эми энеге айырмаланат го, анан кийин бул Шириндин болсо бети кичине толугураак, анан көзүнүн астында калы бар да. Кичинекей калы бар, бирок туугандарыбыз ошондон айырмалашат, Бизде айырмалаш үчүн биз менен 10 күн чогуу жашаш керек. Анан айырмалып калышат, Мүнөз жагынан деле айырмалаш керек. Мүнөз жагынан албетте, мүнөз жагынан аябай айырмаланат. Кимиси мындай жоошураак же болбосо? Ширин чыгармачылык адам болот болуш керек, мындай ойлонуп, өзүнчө мынтип жүрөт да. Жасмин болсо тыңыраак да, бекем да, алчы. Бышык. Лидери да, жетелеп кетет. Жасмин, Ширин айткачы, экөөңөр кээде мындай билбейм, бирдеме талашып, урушуп калган учурлар болобу? Анан кантип урушканда жарышасыңар? Бизче 2 күндөн кийин жаңы кайра достошобосо, иногда вообще эле Жази биринчи баштайт, прости деп жемейм. Анан сен бат эле кечиресиңби? Ооба. Жакшы. Көп жемне талашып урушасыңар? Үйдө жумуш кылгандабы? Ооба, Жазиге жумуш десе эле кыйкырып баштайт. Жумуш десе эле Китеп талашып атканда. Китеп талашып атканда?
эмне жакшы жактары бар эгиз болгондун? Кандай плюстары бар? Жасмин. Эми школдон келаткандачы барачы каралгачы эгиздерди басады биз мененче фоткаться дейт. Сүрөткө түшүп башташат, Ананча эгиз, потому что мамамча окшош кийимдерди алып келет, бизге окшош эмес болсо жана талашабыз да. Ошон үчүн окшош кийим алып берет турбайбы силерге? Мектепте жылдызсыңарбы? Ооба. Башка эгиздер да барбы? Классыңарда бар? Ооба, бар, только алар не очень окшош эмес да. Анча окшош эмес да Бири-бирине окшош эмес. Силер аябай окшошсуңар. Ооба, айтат биякта Ширин Жасминге эгиз го деп. Негизи чоңойгондо ким болоюн деп атасыз? Ким болгуңуз келет? Мен Сиз билбейм. азыр бир Ойлонуп элексиз. Сизчи? Мен эжем парикмахер или директор. Эмненин директору? Мектептин? Мектептин директору. Азамат. Билет экен, Ширин билет экен ким болуп турган. Жакшы. Мындан башка да балдарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи, Зарине жанан. Мындан башка канча балаңыз бар? Улуу кызым бар, анан булардан кичүү да кызым бар, 4 кыз. Жалаң кыздар. Жалаң кыздар. Эгиз кыздуу болгондо кандай сезимдер болду эле? Бүгүнкү күндө эсиңизде барбы ошол сезимдер? Эгиз кыздуу болгондо мен биринчи эле азыр жакшы заман эмеспи, УЗИге тартканда эле эгиз экенин айтышты. Ага чейин боюмда болбой жүрүп, улуу кызым менен булардын ортосу 13 жаш. Анан көптөн бүткөн балдар, ошо бияктан көрүнүп боюмда болбой жүрүп, анан Россиядан барып климат алмаштырып анан болгондо. Анан биринчи айтканда эле аябай кубандык. Сүйүнгөндөн ыйладым. Ошол. Жакшы. Негизи эгиздердин баягы ушундай бир кызыктуу факт бар экен. Эгиздердин көпчүлүгүнүн бирөөсү, экөөнүн бирөөсү сологой болот экен да. Кыздарыңыз андай эмеспи? Жок, андай эмес. Экөө теңелген кол менен иштейт. Экөө теңелген кол менен иштейт. Бирөөсү ошо Ширин мектепте окугандан баштап зрениясы очки кийип калды. Атап баары эле окшош. Ким үйдө эң көп иш кылат? Мен. Жасмин, эң чоңу катары сиз көп иш кыласыз? Жок, мен кылам. Көбүнчө экөөнө бөлүштүрүп бергенге аракет кылам. Негизи эгиз баягы бир баланы караш деле бир топ эле түйшүк да. Убакытты бөлүш керек. Анан сиздин буларга баягы төрөлгөндөн кийин кыйынчылыктар болсо керек бир топ эле. Албетте аябай кыйынчылык болду. Анткени булар 8 айлык болуп төрөлүп калышты. 8 айлык болуп төрөлүштү. Бизде айтып коет го 8 айлык бала болбойт деп коет. Анан Кудайдын жардамы менен, багуунун жардамы менен аябай аракет менен чоңоюшту. Ыйлак болушту аябай. Биздин үйгө киши келчү эмес. Эгиздер ыйлайт, эгиздерди багабыз деп коркуп уже киши келбей калган аягында. Эште дарбаза ачылса аябай сүйүнчүбүз, үйгө киши келет экен, хотя бы кичинен көтөрүп турат экен. Кармап турат экен. Жардам бериштиби сизге? Анда улуу кызым 7 класс болчу. Бала чарчаганын билбейт го, ошол кызымдын жардамы аябай көп болду. Анан 6 айга чейин чоң апасы жардам берди, кайненем. Кыздар билешет экен, жада калса акробатика менен да машыгышат экен. Эмне менен алектенген көбүрөөк жагат Ширин, Жасмин? Мага жана мостик кылганда жагат. Мостик кылганда. Ага шпагат. Шпагат кылган жагат. Негизи эле сүрөт тартат экен, Ширин. Кайсыл жак көбүрөөк, мисалы, көбүрөөк жагат? Сүрөт тартканбы же акробатика же бий менен дагы машыгасыңар, Мага сүрөт тарткан. Сүрөт тарткан. Кандай сүрөттөр тартасың көбүнчө, Жасмин? Ширин. Ширин. Ширинсиз, Жа тиякта животныйларды, же закат, жа бактарды тартам. Природаны тартканды жакшы көрөт. Табигат тартканды жакшы. Кагаздан кесип бир нерселер жасаган жакшы көрөт. Пластилинден да бирденкелерди жасай беришет. Айтор үйдү ушулардын эле кийим, оокаттары чачат да үйдөчү. Эгиздер фестивалына бардыңар. Ал жакта аябай көп эгиздер бар экен, таң калдыңарбы? Тааныштыңарбы? Кимдер менен таанышып достоштуңар? Эч Эмнеге Аман эсе менен таанышкан жоксуңар? Алар менен сүрөткө түштүк, бирок аттарын эстебей калышты. Жактыбы фестиваль? Кийинки жылы болсо катышасыңарбы? Ооба. Аябай көп эгиздер бар экен, сиздерден башка дагы. Рахмат сиздерге, ыраазычылык билдиребиз. Эгиздердин апасы Зарина Асанова жана ошондой эле Ширин менен Жасмин бизде конокто болду. Атайын Кара Балта шаарынан биздин студиябызга конок болуп келип олтурушат. Чоң рахмат сиздерге, Жасмин, Ширин. Ыраазычылык билдиребиз. Силерге ийгилик. Ар дайым бирге болгула. Ооба. Рахмат. Максатыңарга жеткиле. Сиздерге да рахмат, каналыңарда мындан дагы ушундай
адамдарды таап көргүзө бериңиздер. Чоң рахмат. рахмат. Алдыда дал ушул фестивалга тээ Кара Колдон келип катышкан таттуу эгиздер болмокчу. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар.